жатат. 20-май 2020-жыл бузулууга чатырга 700 метр жетпей, почти 1 километр жетпей бер жакта расстоянияда. Жапса жөнөткүлө, жапсада дагы оңдоп эме кыла. Да, монтаждайбыз. Бүлдүк не главное. Силер Урматтуу биздин президент Сооронбай Шарип, урматтуу премьер-министр, урматтуу биздин 120 депутаттар. Биз мына Оренбург областынын Бузулук районундагы границада турабыз. Самара менен чектешкен жеринде бизден 500 метр жогоруда биздин мурунку мекендештер жаткан, ал жерге карантиндеп аларды киргизбей, бизди ал жакка өткөрбөй, аларды алып чыгып кетет деген сөздөр болуп атат. Бул жерде бир 70 адам турабыз. Россиянын ар бир шаарларынан булуң бурчунан келген. Ушуга силер кантип бизге бир жардам кылып, биз да ушуларга кошуп, эптен мекенибизге алып кетиштин аракетин кылгыла. Биринчи келген адамдардан канча метр алыс турасыз примерно байке? 700 метр, 800 метр. Bir 300, 400, 500 metrde, от силы 500 метр алыста турабыз. Бияка келип силердин акыбалыңарды сурады? Сураган эч ким жок. Консулстводан да эч ким келген жок. Телефонубузду деле албайт. Администрациясынан деле эч ким келген жок. Ушул жерде мына аялдар турат, жаш балдар турат, оорулуулар турат. Ошолордун баарын кантип эме кыласыңар? Бир жардам көрсөтүп, главный бизге самолетуңардын кереги жок, автобусуңардын кереги жок. Колдон келсе, өзүбүз келеткан машиналар менен коридор ачып берсеңер, Казакстан Республикасы менен сүйлөшүп, биз эч кандай ордугубуз тийгизбей, Кыргызстан границасына элибизге жеткен болсок, ошол жерде мунушул тургандардын баары 100% согласен ошол силердин обсерваторияңарга анализ тапшырып, канча күн дейсиңер, ошого карап Жатып бересиздер да? Жатып бергенге биз даярбыз. Биз дагы ойногонубуздан кетип атканыбыз жок. Россияда жумуш токтогон, алды 2 ай, 2,5 ай болуп калды. Квартплата төлөгөнгө акчасы жок, жегенге тамак ашы жок, айла жоктон кетип атканы. Ошону кандай эме кыласыңар? Бир чара көрсөңөр, силерден суралар. Кандай болот байке курсактарга адамдардын саны көбөйүп күнгө. Эми курсактарды сурабай эле койгула, даже ичерге суу жок. Чынчына келгенде бет жууганга да суу жок, ичкенге да суу жок. Эптеп өлбөгөндүн күнүн көрүп атабыз. Колдон келишинче тез аранын ичинде ушу Казак Республикасы менен сүйлөшүп, Россия Республикасы за болуп атыптыр. Биз жөнөтөбүз. Главный силердин эле өкмөтүңөр макул болсо жөнөтөбүз деп. Бул жерде биздин өкмөт, биздин кыргыз жарандары керек эмес экен өкмөткө. Президент Сооронбай Шарипович, сизди шайлаганда эл ушунчалык сизден жакшы үмүт кылып, 5 убак намаз окуйт экен, Алладан корккон киши экен деп сизди ушунчалык жакшы ниет менен шайладык эле. Мына эми акыбалыбыз, кыргыз элин көрүңүз. Эмне болуп атат кыргыз эли? Сизден сураныч. Бир коридор ачып ушул турган кыргыз элин ушу өзүбүздүн мекенге жеткиргенге аракет кылыңыздар. Өтө акыбалуу элдер Абдумаров Кинсанбаевичке да кайрылып койсоңуз, көп ошолорго кайрылып, көбү жардам берип атыптыр дейт, ошо чын болушу да мүмкүн да. Анан эми бизде бул жерде жакшы аттуу баштуу жарандар бар. Адахан Кинсанбаевич өткөндө дагы Казакстандын мурунку президентине кайрылгандарын уктуп, дагы деле болсо кайрылабыз сизге Адахан Кинсанбаевич. Колдон келишинче дагы деле болсо өкмөт ойгон болсо сиздер биздин жакшы активист жарандар ойгонуп, Жанар Акаев депутаттардан Момбеков, ушул жакшы депутаттарыбыз бир аракет кылып бизди алып кетсеңер. Бизди алып кеткенге өтө суранабыз силерден. Өтө кыйналдык, кыйынчылыкта калдык. Күндүгө жан жаап атат бул жерде. Жашоо кыйын болуп калды, же чатырыбыз жок, же башка жок. Машинанын ичинде бүктөлүп жатабыз, алдыбыз 10 күн болуп калды, 10 күндөн ашты бул жерде. Бир-эки суроonu эжекелерге да берели. Эжекелер силерди тияка Полскайга турган жерге блокпостко барып келишти деп уктук да. Барып келип атабыз, барып келгенде эле азыр силерге ошол жерге начальниктер келет деп атышат. Бирок эч ким келген жок. Күтүп атабыз канча күндөн бери. Бизге ошол Самаранын консулдарына кайрылгыла дейт. Консулга чалсак биз ал жакты карабайбыз деп атышат. Бизге эч кимиси жардам келген жок, сураган жок, даже акыбалыбызды билишкен жок. Бул жерде ичкенге суубуз жок. Кош бойлуулар бар, эжелер бар, ооруп атышат. Баарыбыз ооруп атабыз бул жерде уже биз. Сууда жатабыз. Машинабыз Температураңыз жок да? Температурабыз жок.
Echkimiz bu yerda koronavirus bilen ооруган. Силерди барганда посттон кантип кабыл алды? Эмне деди? Бүгүн самолет учканы чын бекен? Учтук деп WhatsApp'тан келип атат. 3 автобус менен алып кетишти. Ал жака бизди кошпой атышат. Ал жак карантинге алынган деп даже посттон ары өткөзбөй атат бизди. Ушул жерден эжекелер кайра жооп кетсеңер, ашып кетсе 400-500 метрге чукул жерде экен, Ооба. Сиздерден суранабыз, чоң үмүт менен үмүттөнүп күтөбүз сиздерден биз жардам. Ушул жерден кайта ушу 5-6 эжекебиз бар экен, апаларыбыз менен техничилер бар экен. Сууктан, маштан ичинен кээ бирде жүргүзөбүз, кээ бирде өчүп калып атат байкелер, Заправкага да кое берип атыптыр. Биз орто жолдо калдык. Жака да чыгарбайт, бияка да чыгарбайт. Сиз эжеке. Орусча кайрыласызбы? Жашоо. Бир казан, кичине казан бар. Ошончо эл бар. Çatırı tartıp koyun ele. Uzunluk rayonu. 700 metrede уже bizim yerleştir çadırda yatacak. Çadırda yatan uşaklar. Спикер менен премьер тиякта бири-бирин мактап жатпайбы? Өзүнөн өзүң эришпей, өздөрүн мактай беришпей, акчасын тапса бери дейбиз, азапка түшсө көрбөйбүз. Миллиондорду киргизген мигранттардын айтпайбы? Мизилдеген таладаңалар мизи сынып жатпайбы? Чечилбей далай чыр жатат, чегара көздөй баспайбы? Бастырбаймын жерим деп, чаптырбаймын элим деп, чегарага барышып чеп болуп анда жатпайбы? Төрега менен өкмөт төрүндө бири-бирин даңташпай, өңгөчтөрүн кызартып өлөрчөң өзүн жакташпай, чече алам десе маселе парламенттин төрүндө, чечен айтыш курушпай, четинен элди курутпай, алар чегарада жатпайбы? Ессиздер гана десең, ой актанат, езилип түрдө какшанат, эл кыйналып жатканда булар эминесине мактанат. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бардыгыңыздарды улуу ороз айы менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Менин бүгүнкү кайрылуум дагы деле болсо ошол биздин чегарада турган мекендештердин эмне себептен ал жерге барып калгандыгы жана ошондой эле азыр ушул учурда дагы массалык маалыматтарга, интернеттеги маалыматтарга же болбосо элчиликтин коомдук активисттердин кайрылуусуна карабай өзүнүн кызыкчылыгына, кара курсагына акча табыш үчүн элди алдап границаларга алып кетип аткан таксисттерге ишенип талаада калып аткан элге болмокчу да. Эми өзүңүздөр ушул болуп аткан абалды анализдеп көрүңүздөр. Кандай болуп атат? Могу учурда границада тургандар силер элге кайрылып айтпайсыздарбы? Границада абал кандай болуп атат? Канчадан бери турасыздар? Келбеңиздер деп айтсаңыздар жакшы болот эле. Мына мен мындан 3 күн мурун кайрылуу жасадым эле. Менин кайрылуумдан кийинки ошол YouTube'дан же болбосо башка жерден өзүнүн билдирүүсүн калтырып аткандардын арасында бир-эки инсан айтыптыр, сен ким элең, ушинтип границага барбагыла деп айткыдай депчи. Мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен атым Жеңишбек, фамилиям Усенов. Мен
кайрымдуулук фонддорунда бир эмес 2 кайрымдуулук фонддо мүчөмүн, кайрымдуулук жасап жүрөм, колумдан келишинче. Менин ашыкча байлыгым жок, эл катары иштейм, таксистмин. Анан элге барбагыла деп кайрылганга мен милдеттүүмүн. Себеби мен элдин талаада калышын, көк чөптүн үстүндө жайылып жатышын, көпөрөлөрдүн түбүндө ыйлап отурушун каалабайм. Мына ошол жердеги элдер, ушул могу элчиликтин жасаган иштерин көрдүңүздөр. Мен элчиликте да иштебейм, өкмөттө да иштебейм, депутат да эмесмин. Бирок мен көзүм менен көрдүм, что элчилик аэропортто, самолетто кете албай калгандарды, билети күйүп кеткендерди, ошондой эле мына жерде жашоо шарты жок, квартплата төлөй албай калгандарды хостелдерге жайгаштырды, гостиницаларга. Тамак ашын берип атат. Карантин бүткөнчө ушундай мамлекеттин жардамы менен камсыздандырды. Дагы эмне кылыш керек эле? Өзүбүз кылып атабыз да. Тартиби жок, мамлекет эмес. Кичине тартипке баш ийиш керек. Жок дегенде азыркы дүйнөлүк пандемия бул, дүйнөлүк проблема болуп атат булчу. Бир эле Кыргызстанда болсо, Кыргызстандын саясаты деп айтат элек. Кичине уялыш керек. Мына элди ташып аткан айдоочулар убалдан корккула. Силер эгер убалдан коркпой турган болсоңор, чара колдоно турган шарттарын карап атышат азыр. Бул боюнча келишимдер болуп атат. Мен түз эле мына ушу элди алдап кетип аткан телефондору келип түштү же, автобустардын, таксисттердин. Бул боюнча эми иш алып барылат. Ишенбегиле, эч жака чыкпагыла, границалар жабык. Аерге барып алып туруп догурунгандан эмне пайда? Мына мен мурдагы кайрылуумду айтып кеттим эле. Биз кандай орун алып бараткандыгыбызды ким билет? Ким кепилдик бере алат? Мына түнү кече массалык маалыматтардан көрүп атасыздар. 54-55 адам коронавирус аныкталды. Алар анысы аз келгенсип, ошол обсервацияга баш ийбей, врачтарга кол көтөрүп, тополоң кылганга чейин барышты. Бул эмне деген акмакчылык болот ошондо? Активизмин дегениңер, жарандык активизмин, элге күйөм дегендер аракет кылып туруп элге туура маалымат таркаталы, туура жагын түшүндүрүп айталы. Анан кооз сүйлөп атасың, машинаңда отуруп алып сүйлөп атасың, үйүңдө жатып алып сүйлөп атасың деген сөздөргө жооп. Бул мен ыйгарымдуу укугум, машинамда отуруп сүйлөймүнбү, үйүмдө жатып сүйлөймүнбү, бирок мен ошол кыйналып аткан элдин арасындамын. Мен дагы мигрантмын. Менде дагы квартплатка, аяк бияка акчаны араң таап атам, ашыкча акчам жок. Силер менин ким экендигиме карабагыла. Силер мен айтып аткан сөздүн туура эместигине анализ этип туруп баа бериңиздер. Жолго чыкпаңыздар. Көрүп атасыздар. Силерден сураныч. Мамлекет башчылар, өкмөт силерден суран, силер туура мындай жайылткыла ошондой маалыматтарды, эмне болсо кандай болорун, жазага колдонуларын. Бул эл да, эл деген чыгып алып туруп YouTube'дан тияктан жазып атышат, бияктан жазып атышат. Эртең карантин бүтсө мындай кылып үрөбүз деп атышат. Мамлекетибизде стабилдүүлүк жоголгондон кийин анда биз мамлекетибиз жок болуп кетиши оңой эле нерсе. 2010дон кийин кандай болуп араң илешип калдык азыр. Мамлекеттик статуска жок болуп кетебиз кыргыздар. Айнанайын ойлонолу, алдын алалы. Ата-энелер, Кыргызстандагы ата-энелер айтыңыздар, эмне бар эми Россияга кеттиң, бияка келип. Даже динде айтылат, оору чыккан жерде, оору күчөп аткан жерде, ошол жерде таштап кетпе деп. Рахмат сиздерге. Туура жагына, туура маселени чечкенге жардам бериңиздер. Эгерде пайда келтире албасак, зыян келтирбейли. Силерден сураныч ошол.